Siz ne жалгыз boy enesiz siz dağı eje? Pazar günü ne gelesin deyt. Pazar günü siler ne oturasыңар dedim. Bir haftadan beri gelet diyorum. Bir haftadan beri. Bir hafta aldın kelgen, mına karapkalar düşkönde kelgen. Министрди чакыр дейт. Чалып ал. Үйүбүздү суу басып жатып калды үйүбүздү. Тартпайбын, мына өкмөт келип алып чалып. Сузак районундагы Ленин айыл өкмөтүнүн башчысы гуманитардык жардам сурап келген аялга кол көтөрдү деген тасма социалдык тармактарда тараган болчу. Окуя тууралуу төмөнкүлөр маалымдалды. Тартпайбын, мына өкмөт келип алып чалып. Чиновник кол көтөрдү делген тургун мына ушул үйдө жашайт. Үй бүлө толугу менен буга чейин эле үй карантинине алынган. Бирок маселе эки коңшунун суу талашынан улам келип чыкканын, талаштын катышуучусу болгон эне айтып берди. Анан буга суу келип калыптыр. Анан кийин эшикке чыксам, арыкта суу агып атыптыр. Суу келип калыптыр дедим. Мунун бала көтөрүп бул бу жерде турган экен. Анан кийин суу келип калды. Эже Гүл жигит барып тазалашып келди арыкты деди. Анда жакшы болуптур дедим. Деп эле анан кайрылып эле үйгө кирдим. Үйгө кирип эле анан эртең менен эле эшикти барлап такылдатып атат айнан. Эмне болду? Мен үйүмдү каптап кетти. Сен мен үйүм куруп бере аласыңбы? Үйүмдү оңдоп бере аласыңбы? Алың жетеби сен деп эле мага кыйкырып кетти. Мен азыр президентке жазам, мен азыр сотко жазам. Койчу, айланайын тоба кылдым, айланайын Алла. Мен ал арыкка да барган жокмун. Мына келсе, мына суу мына арыктан келди. Арыктан келип ашкандыр балам. Мен кандай эле ошо сенга буруп ийип, сен үйүңдү неметейин. Мен көргөн жокмун, мен эшикке чыкканым жокмун. Өзүм бутум ооруп, зорго жылбай үйдө отурам. Десем эле аңкылдап кетти. Сотко берем эле, сотко берем, президентке берем, прокурорго берем. Менин эмне дейт? Мен укугум жокпу, мен юристмин, керек болсо бардыгыңарды отургузуп коем деди. Майли дедим, майли. Кандай кылсаң ошондой кыл, майли. Каалаганын кыла бер дедим. Айнан жарым кап цемент бар экен. Жарым кап цементти алып келип эле он жерге таштарды тизип эле он жерди толтура баштады. Суу талашкан аялдын күйөөсү цемент алып келип, бүтүндөй бир көчө тургундары пайдаланышы керек болгон арыкты өз алдынча тосуп алган. Андан соң айыл өкмөтүнө арыздануу үчүн барган. Кол көтөрдү делген тасма дал ошол учурда тартылган. Каякта урсам мен больницага жатып албай эле кыйкырып аткан экен. Анан мен келе калдым. Эмне болду десем эле, Гумпомоштун баары мондай коробкалар туруптур да бул жерде. Үйүп алыпсыңар, бербейсиңер, жок деп эле видеого тартып аткан. Колунда баласы бар экен. Анан карындаш мека кир. Мына Гумпомоштун баары бул жерде турат. Бардын өкмөткө алып кирип эч ким жеп алган жок. Бардыгы жайында, как положено чечилип атат деп атканда эле нарактан да эл көп болчу. Комиссия как раз ошо помоштор таркатып атып 10 чакты адам бар болчу. Бу жерде депутаттар, айыл башчы, жаштар бүт баары ошо комиссия мерде ошо помошту могу жерде коюп алып, таркатабыз деп уже таркатайбыз деп бөлүп аткан мезгили болчу да. Ошода келип калды, эл көп болуп кетти эле, анан конфликт болуп, колунан телефон түшүп кетти. Аны мен ууруп башка кыл дегенде эч кандай алысмын да. Бу жерден кичине суу басып кетти эле, аялым барып айтып коеюн деп барса, түшүнбөстүк болуп кеткен да бул жерде. Анан кийин аяктан неме кылганда бурмалап урду неме кыл деп чыгарып ийиптир аяктан. Анда урган эмес, жөн эле ушу суу каптап атат, нерде кичине оңдош керек эле деген эле барган экен аялым. Неме кылып айтып коеюн деп барса, аердегилердин башка сөздү неме кылып бурмалап немеден чыгарып коюшту да интернетте. Азыр мына турган жериңизде арыкты тосуп коюштур, эмнеге тосуп койдуңуз? Да, буну алып коебуз муну. Муну мына жерден неме кылып башка арык ачабыз деп неме кылышкан экен. Анан кайра башынан неме кылабыз деп кайра азыр алып коебуз, мындан эле сугарыла берет. Бул неме эмес. Айыл өкмөттүн айыбы менен арыктар тазаланбай туруп суу коюлган да. Бирок бул чырдын келип чыгышына айыл өкмөт башчысы толук күнөөлүү деген тараптар да бар. Азык-түлүк таратууда да жергиликтүүлөргө орой мамиле жасаган айыл өкмөтүнүн кызматкерлери да бар экени айтылды. Кашектер келип, мусорлар келип, турбалар толуп калган, анан кошунанкына суу баскан да. Ошол жерде эки кошунанын бири-бири менен келишпестиги келишип, анан бир кошунасы мен уже өзүнөн кетип барган айыл өкмөткөчү арызданам депчи. Анан буга карантинге отургузуп коюшканда, буну Гумпомошам беришпейт да. Гумпомошам кабар албай коет эч кимчи, карантинсиңер деп чыгарбай камап коюшат болду да. Бир жума отургандан кийин өзү нервный стресс болуп, аялы баласын көтөрүп алып барат да, телефонун көтөрүп. Же Гумпомош бербейсиңер, үйүңүздү суу басып кетти, же карабайсыңар, көчөгө чыгарбайсыңар депчи. Ошол моментте айыл өкмөттө биздин балдардан эч ким жок болот.
айыл өкмөт действительно телефонун өчүр деп тартып ийген да. Колунда 1 жашар баласы бар экен, ал видеодо тартылган эмес да. Азыр айыл өкмөт алып жалган жашыр. Бул жерде күнөөз айыл өкмөттө да ушуну карабаганчы. Действительно эки кошунаны айыл өкмөттүн арыкта айыл өкмөттөр карайт да. Бюджеттен акча бөлүнүп атат, элдерден акча чогултат, мураптар ушуну караса, мураптар да айыл өкмөт текшериш керек да. Күнөө айыл өкмөттө, ооба. Элдин чогулган себеби ошондон. Жанагы мынерде дагы барганда урушмайынча гум помощь бербейт да. 3 километр арыкты биз азыр да көрсөңөр болот, видеосу да бар менде. Ашар жолу менен элдер болупту. Мында карантинге карабастан тазаладык, элге эртең эле суу келет деп тазаладык. Анан үйүнө келген арыктарды ар бир адам өзү тазалабаш керек да. Андагы жардам беребиз. Ашар кылабыз деди. Мына эми карантин бүтсө мына ошо мына чапкандар чаап атат. Эйлер карап отурат. Ошол как эта помощь идет, вообще мне не дают. Только первый раз тоже я пошла, Эльнур меня с кабинета выгнал. Уходи, уходи. Кричала, меня выгнала. Потом я сказал, что ты вот это стол себе купил? Он говорит, да, я купил. Это тебе не касается, меня выгнал. Потом я вышла, пришла внизу. Наш айыл өкмөт сказал, что тебе не записали? Я сказала, нет. Он потом позвонила Канышаев, потом меня заново подняли вверх, потом записали. С нами плохо обращаются. Просто говорю, когда мы приходим, на нас кричат, бажыгы өле, ашка калатасыңбы? Бүгүн дал ушул жагдайларга байланыштуу айрым жергиликтүү тургундар айыл өкмөтүнүн алдына чогулушту. Сузак районунун акими да келип, чогулгандардын арыз муңун угуп, тийиштүү чаралар көрүлөрүн билдирди. И давление, и у меня сердце, а мне здесь помощь идет, вообще меня не записывают. Пакет набор продуктов, да? Сколько литров масла есть? Каждый адамдарга бердик. Айыл өкмөтүнүн адистери кээ бирлери катыраак кыйкырып койгону боюнча болуп атат. Бул боюнча бизге дагы түшүнүк каттары барды. Кудай буюрса, мына кичине заман тынчыгандан кийин бардыгын мыйзам чегинде карап, эгерде кандайдыр бир өзүнүн кызматынан пайдаланып элдерге орой мамиле жасап аткан болсо, ошолорго чейин түшөбүз дагы, буларга чара көрөбүз. Анан целом бүгүн райондо мына өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал кирди. Бирок элибиздин бардыгы дагы чогулушту, ошого окшогон митинг-ситингге окшогондо уюштурбаш керек. Ошон үчүн мен атайы келип, элдерге түшүндүрүү иштерин жасадым. Кудай буюрса, элдин баары түшүндү. Эми элдердин ою боюнча биздин баягы карантинде жашаган жерлерге үйүнө тегиз таркаткан жерлерибизди бизге да тегиз таркатыш керек деп атат. Андай учурда кыла албайбыз. Себеби мамлекет жардам, элден келип аткан жардам бүт баары үйгө тегиз жетпейт. Ошондуктан элдерибиз кээ бир учурларда түшүнбөстүк болуп атат. Буну дагы туура түшүнүш керек. Мен ойлойм, бара-бара келген комиссиялардын, текшерүүчүлөрдүн бардыгы кимдерге таркатылгандыгы, анан туура таркатылгандыгы боюнча менин оюмча чечимдер чыгарылат. Бул көзөмөлдө болот. Элдин айыл өкмөтүндө кичине маселе болуп калды. Бул боюнча териштирүү иштери жүргүзүлөт. Демек, алдыңкы күндөрү аталган айыл өкмөтүнүн тийиштүү кызматкерлеринин аракеттерине мыйзамдуу чара көрүлмөкчү. Ал эми үй карантининде олтурган айыл тургунунун үйүнөн ээн эркин чыгып жүргөнү боюнча да териштирүү иштери колго алынары айтылды. Биз неме тагын чыксак болот, барып не болуп, жөн эле температурабызды өлчөп коюп кетип атат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.